12 январь Ош облустук филармониясынын алдында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, улуу обончу композитор Рыспай Абдыкадыровдун жаркын элесине арналган эскерүү кечеси болуп өттү. Эскерүүгө шаарыбыздын жетекчилиги баш болгон бир топ маданият кызматкерлери жана коомдук ишмерлер катышып, Залкардын эстелигине гүл чамбар коюу менен анын улуулугуна баа берип эскеришти. Коомдо Рыспай Абдыкадыровдун чыгармалары бир эле Кыргызстанда эмес, Орто Азияда, Азия, Европада. Бүгүн чоң майрам Кыргыз журтчулугунда. Себеби Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал, өзүнүн чыгармачылыгы менен, улуу менен күчүүнүн жүрөгүнө чейин орун алган, ар кандай муундардын жүрөгүнөн орун алган, кайталангыс талант, кайталангыс композитор, кайталангыс обончу Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүн белгилеп турабыз. Бул менин оюмча өнөр жаатындагы адамдар үчүн эле эмес, жалпы Кыргыз эл үчүн чоң майрамдардын бири деп эсептесек болот. Себеби бул кишинин калеминен жаралган ырлар бүгүнкү күндө 3-4 муундардын аткаруусунда кайра жаңырып, кайра жаңы аткаруучулук шеберчилик менен, жаңы ыкмалар менен, жаңы бир табылгалар менен бүгүнкү күндөгү жаштардын да жүрөгүнө жетип турганы бул чоң Рыспай экенин бактысы деп айтсам болот. Рыспай Абдыкадыровдун көзү тирүү болгондо бүгүн 83 жашка чыкмак. Улуу таланттын басып өткөн чыйыр жолу, анын андагы жараткан чыгармалары ушул күндөрдө дүйнөлүк классикага айланып, коомдо даңазаланып, өз угармандарын кучагына алып жашап келет. Залкар инсан обондуу ырларды жаратып, тим болбостон өзгөчө даанышман инсан болгон. Мен 1992-жылы Рыспай Абдыкадыров акеме жолуккан күндөр эсимде да. Кеңеш айылынын Тейке деген айылы бар. Татар Майла дегені бар ошол тарабында. Ошол жерде бир Рыспай экенин достору кенде кийин ойлонсом, ошо тойдо мен комуздурдап атсам, аккордеонду күү сандык деп койчу, күү сандыгын көтөрүп кирип кетти, анан жанагы ырдап аткан баланы кирсин деди да, анан кирсем, комузуңу берчи деп, анан комузуң саан начар экен карагай комуз деп ырдап, кадимгидей жамактап ырдаган, мени каерден болосуң деп сурап. Анан өзүм неним болот экенсиң, эмне иш кыласың деди. Мен ошондо 21 жашта курагым, армиядан келип бош эле жүрүп, окууга тапшырып, окуп өтпөй калып жүргөн мезгилим эле. Үнүң жакшы экен, жамагың жакшы экен балам, филармонияга иштейсиңби деди. Иштесем болобу десем, эртеге саат 9-дарга өтүп баргам, мен факультеттен ары өтөм деп, ал убакта азыркы обул администрациянын аркасында эле филармония. Барсам, бүт залкарлар, Токон Эшпаев, Алтымыш Кадыров, Болуш Мадажимов агайлар, Темирали Шералиев, мен деген ал таланттар ошол жерде экен. Кубанычбек Осмонов, кадимки композитор, бир титирейим, анан Абдыбадаке Актаңдайдын жетекчиси Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти мен устатым. Ошо кишиге алып кирип анан тапшырган. Сөөгү биз каракулжалыктардыкы. Абдыбада ушуну адам кылгының, мага жакты жамагы, кандай болот аягы, тигиндей мындай деп жамакта ырдап эле кадимгидей ошо тапшырып кеткен күндөрүм мен эсимде да. Ар бир доордун өз жаратманы болот. Анын жаратмандыгы, таасирдүүлүгү анын аткарган ишинде. Рыспай Абдыкадыров обончу композитор эле болбостон, ал мыкты мугалим, тарбиячы жана насаатчы да болгон. Кезинде өз окуткан Эчен деген студенттердин арасынан ыр дүйнөсүнө шыктанууларына көз кырын салып, анын бышып жетилүүсүнө өзгөчө баа берүү менен караган. Мен эми Рыспай Абдыкадыровду балалык кезимен ушул 67-жылдардан баштап телевизордон көрүп калдым да. Ошол мезгилде баягы ойбото көз, окунуп бүтүп кеткен кыз, койчунун ыры деген ырлары менен обончу аткаруучу Рыспай Абдыкадыров деп телевизордон баягы арноо концерттерден көрүп калдым. Эми ошол ырдаганын көрүп, аккордеон тартканын көрүп, балалык кызыгып, ушу мен да аккордеон ойносом, ушундай болуп обончу болсом, аткаруучу болсом, элдин алдында ырдасам деген ушул бир жакшы тилек максаттар менен чоңойдук.
негизги ушу чыгармачылыкка келип калышыма дагы ушу бирден бир себепкер ушул Рыспай Абдыкадыровду ушу жашыман балалыгымдан бери көрүп, ошол агайдын ырларына ушул сугарылып дегендей ушул себеп болду. Рыспай Абдыкадыров өз кезинде мекенге болгон сүйүүсүн музыка кайрыктарына салып, башкача бир музыка дүйнө жарата билген талант болгон. Эчендеген жаш муундарга шык берип, ыр дүйнөсүнө кошулууга жол ачкан. Анын ырларын учурда укпаган жана ырдабаган инсан жок эсе. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, улуу обончу композитор Рыспай Абдыкадыровдун атын алып жүргөн Ош шаарындагы филармония бүгүн өзгөчө шаң менен концерт уюштурду. Концертке салкар таланттын ырлары ырдалды. Филармония жетекчилиги келген конокторго ыраазычылыгын билдирүү менен мындай улуу инсандын чыгармалары бар кезде анын улуулугу эч качан унутулбастыгын жана чыгармалары жаңыра берерин белгиледи. Рыспай ырдын пири деп атпайбы, бул сөз бекеринен эл оозунда айтылып калбаса керек. Азыркы кийинки чыгып аткан ырларга стимул катары чыгармачылык инсандарга, үлгү катары Рыспай Абдыкадыровдун ар бир ыры, ар бир эмгеги үлгү болуп бере алат демекчимин да. Мисалы үчүн Рыспай Абдыкадыровдун деңгээлине жетиш кыйын албетте, бирок ошол деңгээлге жетем деген үмүт максатта чыгармачыл адамдар аракет кылып ыр жазса, биздин кыргыздын музыкасы өзүнүн максатына сөзсүз түрдө жеткенге жакшы жыйынтык берет. Анткени ошондой улуу чыгарманын жанында стимул алган обончулар жөнөкөй чыгарманы жазгандан уялат деген ойдомун. Ошон үчүн ырдын пири Рыспай деген сөз ошон үчүн аталып калса керек. Деги эле айта берсең, бул киши ошол өзүнүн кезинде көп эле обончуларга, көп музыканттарга устат катары таанымал болгону менен кийинки муунга, мисалы үчүн биз анын көзүн көрбөй калдык. Анда жаш болгонбуз, көп устаттар Рыспай андай эле мындай эле деген сөздөрдөн улам билебиз. Ал киши аябай шакирттерге да бай болгон экен. Бирок азыр дагы анын шакирттери, азыркы муунда дагы шакирт катары келатат. Анткени бул кишинин ар бир чыгармасы кийинки муунга устаттык кыла алат деп айта алам. Ар бир чыгармасында жөнөкөйлүктөн алыс болгон нукуралуулук, ошол эле обондун ырдын ырга кандай болуш керек экенин мисалдары, түшүнүктөрү ар бир ырында тим эле чоң бир сөз жатат да. Анда бир жакшы сөз бар, бул жашоодо айтылып жүрөт, ойчулдардын сөзү. Арык казган бар, бир өмүр дейт. Бир өмүр ошол арыкты тазалагандагы адамдар бар дейт да. Бунун үчүн айтмакмын. Ушундай улуу адамдар арыкты тазалап, арык салып, жол салып кетет, аркасынан миңдеген дагы муундарды эсептегенде миллиондогон адамдар Рыспай жөнүндө өзүнүн диссертациясын жакташы мүмкүн, же болбосо бир өзүнүн кесипкөйлүгүн аныкташы мүмкүн. Ушундай гений адамдар жашап өткөн экен. Бул бир кыргызга берилип калган, бир Кудай Тааладан берилген бир өзгөчөлүк экен да. Анткени бул кыргызды кыргыз экен тааныткан бул өзүнүн маданият эмеспи? А маданиятка чыйыр жол салып, кыргыздын ырлары ушундай чоң масштабта жакшы ырлар болуш керек экен деген үлгүсүн ушул Рыспай Абдыкадыров агабыз, атабыз жасап өткөн экен. Белгилеп кетүүчү нерсе бул ушул Рыспай Абдыкадыров улуу композитор обончу агабыз кезинде ошол эмгек сиңирген деген наам менен эле чектелип калганда, ал ушу көзү өтсө дагы биздин ошол министрлигибиздин жоболоруна эгер туура келе турган болсо, мыйзамга туура келе турган болсо, биз филармония, Ош филармониясы ушул Рыспай Абдыкадыровду эл артист деген наамын кеч болсо да берип коюуга ошол сунуштаманы даярдайлы деп ойлоп атабыз. Эми албетте муну жетекчилигибиз, министрлигибиз туура түшүнүү менен кабыл алып ошол ой мүдөөбүздү ишке ашырып берсе дагы жакшы болот. Бул жөнүндө биз азыр сунуштамаларыбызды даярдап атабыз. Ушул жылдын алкагында бир ошол ой максатыбызды ишке ашырабыз деген ойдомун. Учурда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, улуу обончу композитор Рыспай Абдыкадыровдун жаркын элесине арналган китептер чыгарылып, окурмандарды табууда.
Бүгүнкү кечеге Республикалык Рыспай Абдыкадыров атындагы фондунун жетекчиси Уланбек Мамасалиев катышып, улуу инсандын 83 жаш курагын эскерген эскерүү кечесин уюштурган Ош облустук Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын жетекчилигине жана чыгармачыл тобуна өзүнүн терең ыраазычылыгын билдирди. Ош шаарында Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын жетекчиси Алишер мырза дагы келгенден бери көп иштерди жасап атат. Ушул Рыспай Абдыкадыровдун музейин уюштуруу боюнча демилгени көтөрүп, мына буюрса бул демилге дагы ишке ашып, мына жалалда 85 жылдык келатат. Буюрса бул иш дагы бүтөт деген фонд да көмөктөшөт. Ошол бүтөт деген ойдобуз. Эми ошол фонддун атынан белектери бар мына Рыспайдын. Ушуну тапшырып койсом. Белектерди алыш үчүн Жолболду Алибаев агайыбыз азыр өзүңүз ыйгарып коесуз. Жана ошондой эле Алишер Тоотаев агабызды чакырабыз, Бабураш Тургунбаев, Абдыманап Төрөбеков агабыз, Токтош Абыкеев жана Курманбек Карабаев. Дал ушул аты калган агаларыбызды биз бул жакка чакыралы. Бул мырза өзүнүн өз колу менен дал ушул обондуу кырыларынын китебине ыйгарып койсо. Абдыманап Төрөбеков, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Бабураш Тургунбаев, Токтош Абыкеев, Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдыманап Төрөбеков агабыз мынакей Ырдын Пире Рыспай аттуу китеп менен сыйланууда. Жана Алишер Тоотаев.